Sahih ibn Hibban bi Tardib ibn Balban al-Farisi al-Hanafi rahimahullah. Ошол Sahih ibn Hibban китебиндеги бул жерде биз 3-чү сабагына кезек бермекчибиз. Жалпы Sahih ibn Hibban китебинде жыйнагында 7495 хадис бар. Анын ичинде ошол 38 хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сактоо суранган бөлүмү туурасында болмокчу. Жаңы подтема 3-чү сабактын. Зикрул амри бил истиадати биллахи жалла ва ала минал жубни вал бухл. Коркоктуктан жана сараңдыктан сактоо сурануу туурасындагы хадистер болмокчу дейт. Коркоктук жаман. Коёнду камыш жигитти намыс өлтүрөт болуп, кээде адам ашыкча коркоктук болуп отуруп же үй бүлөсүнө жапашка күйбөй калуу, Кудай сактасын, анан сараңдыктан. Башканы айтпай эле коелу, үй бүлөсүнө, ата-энесине, туугандарына убакыт ажырата албаган, же өзүнүн акырети үчүн салым кошо албаган, ушундай бир битиреп, ушунчалык бир тишинин кирин соруп, ушунчалык сарамжалдай мүнөмдөйм деп отуруп, өзүнө да өзгөгө да жакшылык каалабай, мындай бир битире өтүп кеткен адамдардын сыпатынан арылуу туурасындагы бөлүм. Мусаб ибн Саад ибн Абу Ваккас ан абихи дейт. Радияллаху анху кала кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юаллимуна хаулаил калимати кама туалламул китабату. Жанагындай жазууну үйрөткөндөй эле, кат сабатты жоюп жазууну үйрөткөндөй төмөнкү дуа 5 нерсе бар азыр. 5 жамандыктан сактоо суранууну бизге кадимкидей үйрөткөн дейт. Биринчи сабакта баса белгилегендей туугандар угуп койбостон муну жазып, жаттап, терең ой жүгүртүп, маани берип айтып жүрсөк, Аллах Таалам ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү дуалар аркылуу көп жамандыктардан Аллах Таалам өзү сактайт иншалла. Биринчиси Аллахумма инни ауду бика минал бухл. О Аллахым, битиреп калган сараңдыктан сактоо суранам дейт. Сараңдык жаман нерсе. Өзүнө да, өзгөгө да, өлкөсүнө да, үммөтүнө да пайда бербеген нерсе. Ал байлык башын жеп чутуп калышы мүмкүн да, Кудай сактасын. Акысы берилбей, зекет берилип турса, садага берилип турса, кайрымдуулук мүмкүнчүлүккө алына жараша жасалып турса, элдин ынтымагы, элдин жапа турмагы өнүүсү, илим билимге инвестиция кандай деген чоң жакшылыктар болот. Айтор биринчиси 5 нерсенен сараңдыктан сактоо суранам. Экинчиси ауду бика минал жубни. Баягындай коркоктуктан сактоо суранам дейт. Эркек эми коркот дегенде кандай? Моюндагы жоопкерчиликтерди аткарбаган ошол корккон ошол. Бүт үй бүлөнүн жүгүн аялдарга арта салып, өзү телефон чукулап, бабж ойноп Кудай сактасын. Же болбосо суроолордун негизинде жанагындай улам төшөк жаңартып, аялдан аялды алмаштырып, талак берип, балдар тирүү жетим калтыруу, бул үй бүлөнүн жоопкерчилигинен коркуу болот. Аллахтан коркуу болот. Үчүнчү ауду бикан урадда ила арзалил умр дейт. Бактысыз каарлыктан сактоо сураймын дейт. Картайып, улгайып калганда эч кимге батпай, өзүнүн үй бүлөсүнө да кашыкча жүк болуп, мындай корлукта өткөн каарлыктан сактоо сураймын дейт. Төртүнчүсү ва ауду бикан фитнати дуния, дүйнөнүн азгырык сыноосунан дейт. Байлык деп эле үй бүлөнү унутуп, байлык деп эле ата-энени унутуп, байлык деп өлкөсүнө дагы, үммөтүнө, динине дагы кайдыгер кош көңүл болуп, байлык деп эле ушул дүйнөнүн бутасына мындай дүйнөнүн мындайча айтканда чеңгелинен чыга албай эле дүйнөнүн барымтасында калуу, дүйнөнүн сыноосунан сактоо суранамын дейт. Бул төртүнчүсү. Бешинчиси адабул кабр, кабыр азабынан дагы сактоо суранамын деп атат. Аллахым сактаган болсун. Кийинки подтема зикрул амри бил истиадати биллахи жалла ва ала минаш шайтан инда нахиқил хамир. Эшек баягындай бакырган кездеги, эшек кыйкырган кездеги шайтандын ошо жаманчылыгынан сактоо сурануу деген сөз. Абу Хурайра, Хазрет Абу Хурайра радияллаху анху бизге айтып жеткирип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза сами'тум асвата дикат", эгерде корооздун кыйкырганын уксаңар, fa innaha ra'at malakan, ал периштени көрүп анан ошол убакта кыйкырат дейт, жар салып. Ал учурда фасалуллах, Аллах Тааладан жакшылык сурагыла дагы, варгабу илейхи, Кудай Тааланын буйруктарын өтөөгө кызыктар болгула деп атат. Баягы азандын убагы киргендей эле намазга даяр болгула деген сөз. Ва ида сами'тум нухaqal hamir, ал эшектин баягындай өкүргөнүн, эшектин ушундай үнүн угуп калсаңар, fa innaha ra'at shaytanan, ал шайтанды көргөндө, көбүн эсе шайтанды көргөндө, алдындар түшүндүрүп бергендей. Шайтанды көргөндө ушундай үн салат дейт. Фастаиду биллахи мин шарри ма рa'at, ал көргөн нерсенин жамандыгынан сактоо сурангыла. Бул дегени, мына бул жерде Умдатул Кариде, Шарх Бухариде чоң Ханафи алым Бадруттин Айни рахимахулла, шейхул ислам, чоң аллам имам түшүндүрүп берип кеткендей,
шайтандын азгырыгында калып, азгырыгына жетеленип, шайтандын буйруктарын аткарып, Аллахтын буйруктарына кайдыгер болуу же убакыт ажырата албай калуудан сактоосуна деген сөз. Кийинки подтема мусулман адамга min şarrı riyahi iza habbat, баягы катуу шамал болгондо, шамал себептүү ар кандай аламат кырсык апат кырсыктарынан сактоо сурануу деген сөз. Айша энебиз айтып берип атат, Аллах ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ада тушундай эле иza ra'a fis samai ghubaran aw rihan, асманда топтолуп калган чаңды же бир катуу шамалды байкап билсе, ta'awada billahi min sharrihi, ошол чаңдын дагы шамалдын дагы катуу бир жамандыгынан сактоо суранат эле дейт. Эмне деген цунами, эмне деген торнадо, эмне деген куюн, учкул куюн жана башка кыйынчылыктардан сактоо суранат эле. Фаида амтарат, эгер нөшөрлөп жамгыр жааса дагы, кала төмөнкү дуасын айтар эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахумма саййибан нафиан, Аллахым баягы ушул жамгырды берекелүү, өнүп өсүүгө берекелүү болгон жакшылыктын бир себепкери кылып бер деп суранат эле. Жана ошондой дуалардын бири подтема зикрул амри бил истиадати биллахи жалла вала мин рияхи таббат, баягы шамал катуу ылдамдыкта жүрүп калган болсо, ошо шамалдын дагы жамандыгынан. Эми шамалдын жамандыгы дегени кандай? Жакшылык жамандыктын ээси Алла Таала ошол шамал аркылуу Аллах Таалам себеп кылып, кыйроого, азапка, бир аламат кырсыкка, апаатка кабылуудан сактоо сурануу деген сөз. Туура эмес натыйжадан. Азирет Абу Хурайра радиаллаху анху айтып берип атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ар-риху мин раухиллахи", шамал бул Алла Тааланын аскерлеринен. "Та'ти бир-рахмати", кээде ошол жакшылыкты алып келет. Мындайча айтканда, жер битиреп жанагындай катуу каатчылык, жутчулук болуп, каатчылык заманы болуп, бир да тамчы жамгыр жаабай, мал жаныбар, эгин тегин ушундай бир оор абалда кыйналып турганда, Аллах Таалам жамгырды себеп кылып, ырыскынын молчулугуна себеп кылат. Ва та'ти, кээде ошол шамал бил азаби, азапты алып келип калат дейт. Пайгамбарлар тарыхында буга чейин канча деген дөөдө күч десе күч бардыгы бар, бирок Кудайдын буйругуна каршы чыгып, текебир болуп менменсиген коомду жок кыла турган ушундай бир шамал, торнадо, куюндар болгон го. Кээде ошол шамал азапты алып келип калат дейт. Кудайдын азабын себепкер болуп калат. Фала тасуббу, Аллах жараткан шамалды дагы, Аллах жараткан эч бир жандыкты сөкпөгүлө, шамалды сөкпөгүлө. Ва саллаллаху хайрыха, Аллах Тааладан шамалдын жакшылыгын гана сурагыла. Вастаиду мин шарриха, жамандыгынан сактоо сурангыла дейт. Ошол шамал жакшылыктын гана себепкери болсун, жамандыктан баягындай жамандыктын натыйжасы болбосун деген сөз. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Бул ошол Сахih ибн Хиббан китебиндеги Бабул Истиада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жамандыктан сактоо суранган 38 хадисинин ичинде 3-сабак болду. Аллахым жамандыктан асырап сактасын.